Мырзака, эми келин колубузду колго алып баягы биздин төкмөлүк өнөрдүн улуу салты бар. Биздин акындар деги эле биздин ошол кыргыз жергесинде элдик өнөрдүн туу чокусу бул төкмөлүк өнөр. Ошол үчүн баягы айтыштардан үзүндү же болбосо сиз баягы далай акындардын айтышын айтып жүргөнүңүздү угуп жүрөбүз. Анда ошол чыгармалардан бир даттар берсеңиз. Жакшы болот. Анда эмесе мен атактуу акыныбыз Алымкулдун Тоо булбулу Токтогул атабызга жолукканын айтып берейин. Алымкул жаш кезимде айылда жаңыдан ырдап жүргөн кезимде. Айылыбызда Айдар Алат Токур деген эки чоң ырчы бар, андан башка чоң ырчыларды көрө элек кезимде. Айылыбызда Муса деген атактуу киши бар дейт. Бир күнү Алымкул балам бери кел деп чакырып алып, сен ырчы болобу деген үмүтүбүз бар. Жакында кетмен төбөдөн Таластын Бешташ деген жерине Токтогул деген чоң акын келет деп уктум, алып барып жолуктурам, камдана жүр дейт. Баягы Токтогул деген ат тукканда күнү түнү дегдеп көрсөм экен деп жүрөм дейт. Бир күн эле чакырып кал дейт. Ай балам бери кел, айткан током келиптир деп 5-6 атчан болуп алып Токтогул турган үйгө күйдү көздөй жөнөдүк дейт. Тиги Токтогул турган үйгө жакындаганда Муса айтып калды дейт. Балам, сен андай ырчыларга бет келип көрө элексиң, эч нерсе айта албай сүрдөп каласың деп бир үйгө олтуруп туруп күн баткан кезде Токтогул турган үйгө бардык дейт. Токтогул турган үйгө барсак, үйдүн тегерегинде эл батпайт дейт. Үйдү эл кызыл кереге кылып сыйрып салган. Үйдүн ичи да эл, сырты да эл батпайт дейт. Токтогулдун үнү шаңкылдап угулуп атат дейт. Тиг аттардын арасына барганда эле балам, сен бул аттарды кармап тур деп кирип кетти дейт. Кулагым салып тыңшап турсам, Мусанын үнү угулуп атат дейт. Ассаламу алейкум токо. Аман эсен жүрөсүзбү? Уруш жаак бөдөнөдөй чук чуйган жарыктык эсен аман жүрөсүзбү деп эле учурашып атат дейт. Көрсөм Муса током менен баштан тааныш киши экен дейт. Ошондо айтып кал дейт. Токайлыбыздан бир Алымкул деген жаш баланы эрişте келдик. Ырчы болобу деген үмүтүбүз бар. Ошого сөзүңүздү берип кетиңиз. Өзүңүздөй көрүп жүрөлү. Сизден сүрдөнүп аттардын арасында турат дегенде, током ырдап жаткан ырын токтотуп мени көздөй чакырып ырдаганы дейт. Асманда учкан ал төрдөк балам айланып конор көл мында. Атаңдын сөзүн угам деп агайын тууган эл мындаң айдалып жүрүп ырдаган армандуу токоң мен мында. Ата жүгөрүм кеп келген, ой менин Алымкул ботом кел мында. Каркылдап учкан өрдөк каз балам кайрылып конор көл мында. Атаңдын сөзүн угам деп калайык тууган эл мында. Кармап берип канжалым кайгыңа түн көрдүм да. Жолу бой качып жүргөнчө жоргунду көргүндө ак үйдүн качпай сыртынан алдыма жакын келгин да. Аксакал болдум, картайдым, бир күн ажалым жетсе өлдүм да. Асмандан жаасаң самгыр себелеп, сай-сайдан мөңгүп сел кетип. Сайрап ырдап олтурам сагынган элди термелтип. Ата жүгөрүм кеп келип адашкан торпогоң дөнүп. Кайда жүрсүң Алымкул, эй ботом, сен мурдуңдун үстүн тердетип. Урдап бүткөндө элдин баары жаалып калды дейт. Бу кандай бала, ата жүгөрүм деп келбейт. Бар алып келгиле деп бир-эки жигитти жибергендей болду дейт. Тиги Токтогул мурдуңдун үстүн тердетип дегенде көрбөй эле койсомбу деп калдым дейт. Аңгыча эки жигит келди, Алымкул барсыңбы? Бармын. Кепке да сөзгө да келген жок дейт. Коондон кармаган уурдай кылып эп колумдан кармап алып Токтогулдун үстүнө дегнеңдетип кирип барды дейт. Салам айтып карасам, Токтогул төрдө олтурган экен дейт. Жана Муса айткандай чокчо сакал чыканактай 4 шарчы уткан коргошундай кичинекей киши экен дейт. Салам айтып барып болун алын дейт. Ошондо током колумду кое бербей дагы ырдап турат дейт.
Görsöm tokom жаңы эле Сибирден келген. Айылына келсе жалгыз баласы топчубай өлгөн. Аялы эрге тийип кеткен муңдуу кайгылуу жүргөн кез экен дейт. Ошондо током колумду кое бербей дагы ырдап турат дейт. Комуста колум ойногон, улардай сайрап олтурсам уккандар сөзгө тойбогон. Таасы күлүк жан элем балам ташыркап бутум жойбогон, таланттуу жаштар алса деп тилегим ушул ойлогон. Ак жерден башым сот кылды кечең турган бузук тойбогон. Күректей бети чаңалып күн тийбеген чукурда балам мен күнөөсүз жаттым камалып. Күйүт менен көбөттү кече күлүүчү жаштык балалык эсилим током сөдү деп элде калсын таралып. Кургурдун сөзүн алып калы, бекерде курсакка кетип камалы. Жаныма болтур бөбөгүм, жаң сачы жөнүң көрөйүн, жаш болсо кеттиң эскирип, жаш балам сага берейин. Акылың болсо билерсиң, айтканым түгөл илерсиң, акын током сөзү деп айтып ырдап жүрөрсүң. Үйрөнөрсүң күйүмдү, бүлгүсүн угуп алып кал, сайраган булбул тилимди, каражак током деп кабарым журтка билинди. Каярманым айтамын камоодон көргөн күнүмдү, укпаган кыргыз эл барбы, менин уулардай булбул үнүмдү. Деп ырдап бүткөндө элдин баары мени карап калды. Токтогулду тике карай албай сүрдө бараң олтурам дейт. Ошондо комузумду толгоп, сөзүмдү оңдоп. Токтогул ушакты эме кайдасың деп Токтогул турган жакты карап алып, чоң тебетейим бар эле көзүмө баса кийип алып, оозума эмне сөз келсе ошону айтып биринчи жолу учурашып турам дейт. Өрдүк каз жаткан, карайгандайра көлбү деп, кадимки булбул токомдуна кабарын кыргыз эл билет. Айылдан угуп кубандык, сиздин аман эсен келди деп, угуп келдим элимден, угуп токо сынагын учурашкан кебимден. Күкүктөй күн сайрасаңа күйрөнүп топком элирген, ажыбас буудан күлүксүң, күчалы үнүң жаңырган. Мен келдим Аксай бабырдан, такаллаган буудансың, далай топто чабылган. Ажырапсың ар күнү, алгандай катын жарымдан, кармалган ишиң себеби да каасы болот сарымдан. Кумар элем даңкыңа, куштай учуп айланып, токо бир келипсиң калкыма. Адашпай түшөр бекенмин, токо мен акындыктын салтын. Kenen talas elibis, Toktogul ata gelimiz, tosуп калат бул жерден топдигин кыргыз элибиz. Топудай болгон алым кыз, тoko мени топчубайдай көрүң. Az da болсо көптөй көр, айтып турган саламды, ала жүрүп үйрөткүн алдыңа келген балаңды. Акындыгым башкача, айттым да сонун далайды, айттым да сонун оюмду. Андемесең айт окум, кайрадан берсеңчи мага колуңду.